Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Биздин бүгүнкү тарбиялык сабак улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналмакчы. Эч ким эч качан унутулбайт. Говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ алыста согуш отун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Мындан туура 75 жыл мурда кандуу ата мекендик согуш жеңиш менен аяктап, фашисттик баскынчылар талкаланган. Эркиндик, келечегибиз үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбыз майтарылбас эрдиктери менен келечек урпактарга бүгүнкү бейпил күндү белек кылды. Жеңиш оңой олтоң эле келген эмес. Ата-бабаларыбыздын көбү кырчындай жаштыгын, ден соолугун, өмүрүн арнады. Дагы канчалаган мекендештерибиз, апаларыбыз оорукта бел чечпей, күн-түн эмгектенип, тапканын өздөрүнөн аяп, жебей ичпей фронтко жөнөтүп турушкан. Улуу ата мекендик согуш Совет элинин фашисттик Германия жана анын союздаштарына каршы согушу. Экинчи дүйнөлүк согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү болуп саналган бул согуш фашисттердин жеңилүүсү менен аяктаган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Германиянын СССРге кол салуу боюнча Барбаросса планы 1940 жылдын 18 декабрында Гитлер тарабынан бекитилген. Бул план боюнча СССР 4-5 айдын ичинде эле тизе бүгүшү керек эле. Бирок чагылгандай тез согуш 4 жылга созулган. 1941 жылы 22 июнда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи күнү эле 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34 миллион 476 миң советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500 миңдейи аялдар. СССР терең кризиске батканы менен дүйнөлүк саясий аренада таасири күчөп, улуу державага айланды. Тарых беттеринде алтын тамгалар менен жазылып калган улуу эрдиктерди көрсөткөн Кыргызстандын жана Казакстандын жоокерлеринен түзүлгөн атактуу Панфилов дивизиясын кимдер гана билбейт. Константин Рокоссовскийдин 16 армиясынын курамына кирген генерал-майор Иван Панфилов жетектеген 316 аткычтар дивизиясы 1941 жылы Волоколамск шоссесинин алдында Москвага чулунган фашисттердин 5 дивизиясынын мизин кайтарган. Мындай эрдиктери үчүн дивизия Кызыл Туу ордени менен сыйланып, 8-чи гвардиялык аткычтар дивизиясы болуп өзгөртүлгөн. Дайым минтип майрам келген кез жакшы. Баарын баштан эскерүүчү кайрадан, ал кездерде аккан канды көз жашты, бирге кошсо ашмак канча дайрадан. Улуу жеңиш бүгүнкү бейпил жашообузга кандай баа менен келгендигин унутпашыбыз керек. Бизге ушундай келечек тартуулаган баатырларга түбөлүк даңк жана таазим. Эл жер үчүн күрөшкөн эр азаматтарыбыздын өлбөс өчпөс эрдиктери түбөлүккө сакталып калмакчы.